Салам достор, менин атым Дилбара, ишкер айымдар долбоорунун алып баруучусу. Бүгүн силерге курут жасап, жеке ишкерчилик менен алектенген эже сиңдилерди тааныштыралы деп турабыз. Кадимки эле кыргыздын улуттук тамагы болгон курутту өзгөчө идея менен жаңылап жасап чыгарып, Кыргызстанда эле эмес, Россияда, Казакстанда, Пакистанда, Дубайда, Финляндия өңдүү бир топ мамлекеттерде өзүнүн бизнесин үйдө отуруп эле 2 айдын ичинде сатып жетишип, пайда таап жаткан бир туугандардын маеги сиздерге кызык болсо, анда биз менен жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, кош келиңиздер. Келдик. Lady KG каналы сиздерге конокко келдик. Сиздердин жеке бизнесиңер менен таанышып, эл алдына силерди чыгаралы деп жаткан учурубуз. Даярсыздарбы? Ооба. Өзүңөр жөнүндө тааныштырып кетсеңер, кайсы жерден болосуңар жана ошондой эле ушул куруттарды Кыргызстандын кайсы жагынан жасап алып келип атасыңар? Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биз өзү сиңдим экөөбүз Көлдөн болобуз. Түп району Долон айылынан болобуз. Учурда куруттарды Жумгалда жасап атабыз. Мен турмушка чыккам Жумгалга. Ошондуктан куруттарды ошол жерден жасап, кургатып, Бишкекке сиңдиме салабыз. Сиңдим болсо бул жактан упаковкалап, логотип чаптап, уже сатыкка чыгарат. Мындай кичи бизнес менен алектенип калганыңарга эмне себеп болду? Өзүңөрдүн бизнесиңердин жаралуу тарыхын айтып өтсөңөр. Мен өзү кондитер повармын. Торт алам заказга. Анан ошо менен кондитерский мешок насадкалар менен иштейм, жана гүл жасап, кооздогонгочу тортко оформленияга. Ошол убакта эле ошо мен үйдө 3 килограммдай сүзмө бар болчу. Анан ошону жайганга такыр убактым болбой, көңүлүм болбой жүргөн болчумун. Анан кийин эле ошо кондитерский мешок менен насадка менен эле курутту жайып көрсөм кандай болот экен деп эле туз аралаштырып эле ошо формасын ар кандай кылып гүл сыяктуу кылып ошентип чыгарып койгон болчумун. Кургаганда сонун болуп кургап калды. Анан ошондон кийин эле тааныш дүкөнү бар, эжелерибиз бар, кошуналарыбыз бар, алар бизкине келип калганда эле ошо атайын чай ичкенде кичинекей идишке салып койгом, ушундай жегиле депчи. Анан кооздугуна эметип эле биринчи шоколадбы же зефирби деп ушинтип таң калышкан да. Анан жеп көрүп эле мен унчуккан жокмун алардын эмоциясын көрөйүн депчи. Анан кийин эле жеп көрүп эле, бул курутпу деп эле ошентип суктанып калышты. Анан мен магазиним бар, магазин алып кел, саталы, натуральный продукт турбайбы деп эле анан макул болуп эле ошо магазинге өткөзүп, кийинки сүзмө алып. Анан кийин ошо мен жасаган куруттарды сатып баштады. Анан привозной куруттарды, кээ бир ошо менден алган куруттарды, ошо привозной куруттарды уже албай, только натуральный куруттарды алып, ошолорду сатып башташты да. Анан мен мартта СММ жана инфобизнес курсун окуп калдым. Учурдан пайдаланып, Ырысметиева скулдун окуу борборуна терең ыраазычылык билдире кетейин. Ошол учурда мага ниша тандагыла, мындайча айтканда өзүңөргө алек тандагыла деген тапшырма келген болчу. Бирок 2 күн аябай ойлонуп, такыр өзүмө алек таппай койгом. Ошол күнү биринчи сабакта эле башкалар мен тигинтейин деп атам, мен тигин деп атам десе, мындай өзүм аябай жаман болдум да. Мен мындай алектене турган ишимди таппай жатам депчи. Бирок ошол учурда эжеме барып эле, эже эч нерсе таппай атам, оюма келбей атат, эмне кылам деп эле ушинтип айта бергем. Анан эже ойлон, эмне кылган жакшы көрөсүң, колуңда эмне бар деп ушинтип баштады. Техникаларды берди. Анан ошондо экинчи сабакка барганда эле эжем группага, үй бүлөлүк группа бар, ар кимде бар болгондой эле, ошондой эле группага жиберип калды. Эмне деп ойлойсуңар деп. Анан мен деле башында шоколад болуш керек же дагы бир таттуу бир нерсе болуш керек деп ойлоп, мани деле берген эмесмин. Андан кийин эжем айтып калды курут деп. Анан формасы дагы башкача, эжемдин кандай жасаарын өзүм дагы ишеничтүү болдум. Анан эжеме көрсөттүм да. Эжем ушундай курут жасап атыптыр, мен ушуну нарындагы накта таза курутту Бишкек шаарына алып келип сатсам кандай болот дегенде, эжем дагы колдоп, мага техникаларды берди, фишкаларды берди, салымын кошту. Ошентип атып, анан эжеме сунуш киргиздим. Эже келиңиз ушул куруттарды, Бишкекте жок куруттарды Бишкекке алып келип, шаар жергесиндеги адамдарга натуралдуу накта курутту тартуулайлы деп. Анан эжем макул болуп эле 3 күндүн ичинде эле куруттарды жайып, кургатып эле мага салып жиберди.
анан мынчалык тез болуп кетерине деле ишенген эмесмин. Анан колго тийип калган курутту жөн койбой сата берейин деп акырындан сатып, тордойго барып биринчи упаковка алып келип, баардыгын ойлонгонго аракет кылдык. Экологиялык жактан таза болсун, чаң жукпасын деп ошентип баардык коробкаларды алып келип, салып, кызыктуу болуп, ошентип эле эжейлериме оз тийгиздим, группалаштарыма оз тийгиздим. Алардын баардыгына жагып эле сонун одустар болуп калгандан кийин анда буюрса чоңураак рынокко чыгалык деп эжем экөөбүз абдан мотивация алып, күчтөнүп, мурун эжем экөөбүз эми мындай бири-бирибизге бир нерсе керек болгондо эле жазышып, ушинтип калбасак, күнүгө сүйлөшчү деле эмеспиз да. Анан курут боюнча идея башталгандан кийин эжем экөөбүз мүнөт сайын чалышабыз. Эже менде моундай идея бар десем, эжем кайра 2 мүнөттөн чалат. Менде моундай идея бар. Давайте деп. Үй бүлөлүк бизнес экөөңөрдүн ортоңордогу ынтымакты дагы бекемдеген турбайбы? Ооба. Биз бири-бирибиздин билбеген мүнөздөрүбүздү да байкадык да. Буга чейин бир тууган болгондо эми баары билбей калган нерселерин да болот экен да, ошондо бизге жаңылыш болуп, ошо жаңы ачылыш болуп, ушундай мүнөздөрүбүз да чыкты да, ошолорго таң калып, мындай кызыгып калабыз да. Сенде да ушундай сонун идеялар чыгат турбайбы деп? Ооба. Эжем экөөбүз менен кичинекей кезимде эле эжем 9 бүтүп шаар жергесине кетип, анан мындай көп деле чогуу бирге жашабай калганбыз да. Анан мындай азыр болсо мурунку болуп көрбөгөндөй мамилебиз тыгыз да. Ар дайым жалпы эжем чотам деп турат да, анан отчет берип турам. Ошондой. Рыскүл эже сиздин ошол айылда жүрүп, мына ушундай сонун куруттарды жасап чыгарып, айылда жаңы ачылыш жасаган экенсиз да. Ошентип айтсам деле болот го. Анткени аябай таң калышты да, мындай биринчи жолу көрүп атабыз, мындай шоколад деп эле ойлойт экенсиң деп элечи. Анан аябай сүйүнүп калам, мен да ушундай ачылыш киргиздим го депчи. Эми билбейм, мага чейин деле опытный мындай кондитерлер, насадка менен иштегендер может ойлоп койгондур. Бирок мен ушундай формада курут чыгарганыбыз ошо биринчилерден болуп чыгардык го деп ойлойм. Айылда эле эмес, бүткүл Кыргызстанда, ошондой эле Кыргызстан тарыхында мындай куруттар болгон эмес. Ошон үчүн Кыргызстан боюнча деги эле дүйнө жүзү боюнча ачылыш деп эсептейбиз. Чынын айтсам, мен дагы биринчи куруттарыңарды көргөндө аябай таң калдым. Бул өзгөчө бир уникалдуу бир идея болуптур да. Мен дагы аябай кызыктым. Өзгөчө түстөрү мени аябай кызыктырды да. Анан курут-мурут деп аталышы дагы мени аябай таң калтырды. Айтып өтсөңөр, эмне үчүн ушундай сонун курутуңардын атын курут-мурут деп атадыңар? Бизде башында идея аябай эле көп болду. Простой идеялар да болду, мындай курут нарын, курут жумгал деп эле киргизсекпи депчи. Бирок Инстаграмдан издеп көрсөк, андайлар деле бар экен. Анан мындай необычный кылып бир ошо жаңа чыккан онлайн магазинибизге мындай туура келе турган, дал келе турган, ошо биздин атыбызды угуп мындай эсте кала турган, бир эмоция жакшы маанай тартуулай турган ат издеп атып, анан кыргыздарда бир нерсени уйкаштырып эле курут-мурут, анан чайпай деп жашырабыз го. Нанпан. Жанагы баягы кыргыз тилинде айтылат го, кошмок сөздөр. Кошмок сөздөр. Ошолордон улам келип чыккан идея турбайбы анда? Ошентип эле курут-мурут кылабыз деп эле, анан сиңдим айтып калды, анан курутка логотипке мурутту да тартып коебуз, бул мындай башкача эмоция болот депчи. Анан жактыргандары болду, жактырбагандары болду. Папам айтып калды, аял несерьезный ат болуп калат го, мындай кичине серьезный ат кылбайсыңарбы депчи. Муруттун эмне тиешеси бар деп. Анан кийин мага башынан эле жакты. Жок, ушундай эле кыла берели. Мындай башкача угулат, эсте калат дегендей кылып элечи. Анан ошо менен эле логотипти сразу эле ойлоп, фондордун баарын ошо сиңдим өзү жасады. Анан мага варианттарды мындай цвет кылалы, мындай кылалы деп көргөзүп жиберип турду WhatsApp'тан. Ошо менен эле анан макулдашып эле ушул сары түстө логотипти түзүп алдык. Биздин логотиптин өзүнүн фону, өңдөрү дагы өзүнчө роль ойнойт десек болот да. Анткени башында ар түстүү кылып чыгарып көрдүк. Анан эжеме баарын эле кыла берелик деп, анан давайте сары эле кылабыз, же болбосо голубой кылабыз деп ойлодук. Анан жок, сары эле кылалычы дедик, анткени эжем өзү сары да. Анан мен карамын да. Фондо эжем турсун. Жада калса өзүңөрдүн түз келбетиңерге дагы сыртындагы наклейка логотиптерин ылайык келтирген турбайсыңарбы? Анан мен кара эмне кошуп койсок деп, анан аты курут-мурут болгондон кийин мурутту кошуп коелук дедик. Анан аябай жакшы бир туугандардын ушундай жеке бизнеси аябай сонун экен. Өзүңөрдүн сырткы келбетиңерге дагы карап логотипин ойлоп тапканыңар бул аябай сонун идея болуптур. Анан ушуну менен бирге айта кетсеңер, бул сыртындагы таңактары, упаковкалары мени аябай кызыктырып турат. Буну дагы өзүңөр ойлоп, ошо өзүңөрдүн идеяңар болду да?
ооба. Кимдердин идея бар мына ушундай сонун? Негизи азыр куруттун баары эле базарда, көчөдө сатып атышат чаң басып. Эми алар жаман дебейбиз, бирок кичине экологиялык мындай таза курут деп эсептегенге болбой калат го. Гигиенаны дагы, анан биз ойлодук ошо чаң баспай турган, кичине мындай упаковкадан көрсөң да кичине көңүлүң ачылып башкача көрүнөт го, мындай подарочный катары болупчу. Анан кийин сразу эле ошондой эметтик. Сиңдим дагы айтты, ошо коробкаларды алалы, ошого логотип чаптап, анан куруттарды салып баштайбыз деп. Биздики негизинен онлайнда саткандыктан мындай штучно мындай дан алып саткан мындай гигиенага туура келбей калат да. Анан ошондой эле адамдарга алганда мындай товарный вид болуш үчүн, ошол эле гигиенаны туура сакташ үчүн ушундай упаковкалайлык деп. Анан эжелерим дагы ушун берген кеңештери болду. Сөзсүз түрдө маркетинг дагы өзүнчө бир чоң роль ойнойт экен. Бардык маркетингтерди колдоно отуруп, логотип, курут, упаковка бардыгын, ошонун баарын чогултуп отуруп, анан түптөдүк десек болот да. Ушундайча силердин бизнесиңер түптөлүп калды, э? Куруттарыңардын канча ассортименти бар? Канча түрү, канча даамы бар? Ошол боюнча. Башында көп эле түр кылдык, бир 7-8 түрдө, анан тандалып отуруп, анан биз жаңгак менен жасап көрдүк, талкан менен жасадык, бисквитная крошка деп коет, ошондой менен жасадык. Анан жакканы бар экен, жакпаганы бар экен, анан көбүнчө эле элге жагымдуусу ушундай классика, анан жаңылыш киргиздик го деп ойлойбуз. Таттуу курутта чыгарганбыз, карагат вареньясы менен. Ал мындай йогурттай эле болуп калат да. Карагат менен дагы жасалган куруттарды аябай жактырышты, жактырып атышат. Ошондуктан азырынча бизде 3 эле түр. Классика, карагат менен, анан краска менен. Демек азыр өтүмдүү 3 түрү ушул карагат менен, классика, анан краска менен болуп аткан экен да. Ушул куруттар силерде аябай өтүмдүү болуп атат, э? Бизде краска менен жасалган куруттар дагы шариатка туура келген краска менен жасайбыз. Биз дагы ошо көп кошпойбуз. Бул упаковканын өңүн ачып, кичине мындай эмоция тартуулаш үчүн көркүн ачсын деп ошо розовый туз кошконбуз. Бул 5 килограмм, 6 килограмм сүзмөгө бир эле тамчы краска кошобуз. Ошонун артынан мына ушундай розовый өңдү алабыз да. Аябай сонун. Негизи эле бизнести бул жөнгө салуу негизи оор эмеспи? Анан ошол бизнести жаңыдан баштап келе жатканда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Ошол эле көйгөйлөрдү кандай чечкенге аракет кылдыңар? Бизде деле мындай аябай деле коркунуч деле, анан мындай окшошпой калган жерлер деле болгон жок. Бизде колдоо аябай күчтүү болду. Биз үй бүлөлүк бизнес деп атап койсок болот. Бизде деген кайната, кайненем бар, кайнежем, кайнагам, өзүмдүн жолдошум баары биригип эле, ушуну жасашың керек, муну эл көрүш керек, эл жеш керек деп натуралдуу продукт бул деген жада калса, ошо башка чет өлкөлөргө дагы кетсе жакшы болмок деп эле баары эле буттан колдоно алып эле, аябай колдоо көргөзүп, батасын тилегин айтып эле сразу эле жардам берип башташты. Кайнагам, жолдошум сразу курут кургатканга сушилка жасап беришти. Анан болгон бош убактысын баарын эле ошо тиги курутка салым кошуп, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп баарыбыз эле бир столдо отуруп кеңешип эле ошо үй бүлөмө, ата-энеме, жакындарыма, жолдошума аябай ыраазычылык. Алар мени колдоп, алардын колдоосу, батасынын артынан эле ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз деп ойлойм. Өтө сонун, жакшы үй бүлөңөр бар экен. Анда эгер бизнес баштаганда үй бүлөдөн колдоо жакшы болсо, анда бизнес баштаганда ушу жеке ишкерчилик менен негизи эле алектенгенде көп деле тоскоолдуктар болбойт десек болот экен да. Ошо жакындарың, ата-энең колдоосу эле керек экен. Ошолордун артынан уже любой тоону оңкороп кетсин да. Коркпойсуң эчтекеден. Биз буну жаңы баштаганда бизде техникалар көп болду. Эжелерим дагы аябай көп сонун техникаларды беришти. Эжем экөөбүз кеңешип аттык. Анан эжем дагы кичине мындай торт сатып калгандыктан бир аз маркетингди түшүнөт экен да. Анан мондай кылалык деп эле бизде мындай көйгөй болуп, башыбыз катып, отуруп калган учур болгон жок да. Ушундай бардык эле түз эле шыдыр эле жакшынакай кетип атты. Буюрса баштаган ишибиз байсалдуу болсун деп бысмыллах менен баштаганбыз. Анан ушул биздин куруттарды баштаганда эле эң негизгиси биз тааныштарыбыз, бир туугандар, достор ушундай алып атып эле, алар реклама кылып атып эле бизде аябай жакшы элге чыгууга оңой болуп калды да.
Анан мен өзүм СММдыкын окугандыктан дагы ошол жака башкача көз караш менен карадым. Анан биз дароо эле бир блогерге бартер аркылуу рекламалап чечтик. Анан ошо куруттун бир азын берип, реклама кылып бериңиздер деп буюрса абдан соң реклама кылып берди. Андан кийин жакшы катталуучулар келип, анан бизге дагы 2 блогер өздөрү сунуш жазып калды. Биз менен бартер болуп иштешпейсиздерби деп, анан макул болуп эле ошентип элге шыдыр эле чыгып кеттик десек болот. Ошол дагы бул биздин рынокко чыкканыбызга абдан оңой болду. Жакшы. Рыскүл эже, сиз мурунку кондитер жасап, торт жасаган кесибиңизди азыр болсо мына ушундай жаңыча жаңы идеялар менен жасалган куруттарга алмаштырып алган экенсиз. Ооба. Тортко вакыт калбай калды азыр. Ошондо курутту негизи сиз жасайт экенсиз. Ооба. Андай эмесе ушул курутту кандай кылып жасайсыз? Ушуну көрсөтүп берсеңиз. Макул. Биздин көрүүчүлөр дагы өтө кызыгуу менен кабыл болуш керек. Рыскүл эже, куруттарыңыздын даамы аябай сонун экен. Айтсаңыз, сүзмөнү кайсы жактан алып жасайсыз? Сүзмөнү биз тааныштарыбыздан эле алабыз. Алар тоодо мал багып, ошо биз атайын алар менен келишим түзүп, таза бышырылган накта айрандан ошо сүзмө куюлуп, ошо өзүбүз барып алып келип турабыз. Курутту жасаганда деле көптөгөн материал кереги деле жок. Ар бирөөнүн эле үйүндө бар перчатки, бул тазалык, гигиена үчүн. Ошондой эле лопатка, мына ич аяктар бар. Анан атайын жолдошум, кайнагам ушундай курут кургатканга сушилка жасап берген. Ушуларга ошо курут жаябыз. Негизи бул абдан чоң көлөмү боюнча. Анан биз көрсөтмө үчүн кичинекей кылып жасап алып келген. Сиздер ушундай жана торттун үстүнө кремге сыгуучу ушундай. Ооба. Менен жасап турасыңар, Бул дагы вот курутту бат-баттан жасаганга силерге жардамчы деп койсок болот. Мурда биз кечке тоголокто отуруп эле убакыттын баары көп убакыт кетчү. А бул кондитерский мешок менен сүзмөнү салып эле бат-баттан сыгып даярдап салса болот. Бул нерсе курутка кооздук бербестен убакытты дагы убактында тартса болот. Ооба. Силерге оңой болуш үчүн мындай посуда алып аласыңар. Анан кондитерский мешокту салып, мынтип кийгизип аласыңар. Ошондо мына бул мешоктагы силер сыга турган жер булганбай, колуңарда булганбай жакшы жасалат да. Мынтип лопатка менен алып салып аласыңар. Мынтип салып алып эле, көтөрүп, кармай эле мына лаяктап туруп, анан жайып баштайсыңар. Аябай кызыктуу болуп атат мага. Мына мынтип эле мындай формалар чыгып калат. Ошо ушинтип эле жасап кете бересиңер мынтип. Жана айта кетчү нерсе, апалар, ата-энелер, балдарыңарга ошо ар ким ар кандай айтып атат, бирок биз билбейбиз эмне кошуп атканын. Ошондуктан таза, натуралдуу, ден соолукка пайдалуу мына үй шартында эле балдарыңарга өзүңөр сатып бербесеңер да, мына ушундай үй шартында пайдалуу куруттарды жасап жесеңер болот. Мына ушинтип эле кете бересиңер. Насаткалардын да түрү болот. Ар кандай формада жасаса болот да. Азыр мен 2 түр насатка алып келгем. Азыр 2 форманы көргөзүп берем. Оорчулугу деле жок. Мына убактыңарды мына кенен пайдалансаңар болот. Бат-баттан жайып коюп, башка жумуштарыңарды кыла бересиңер. Экинчи форма бул башкача чыгат да курут. Мына мындай формада чыгып калат. Бул бир аз жазыраак формасы экен, э? Ооба. Ден соолукка зыян эме алып бербей, мына ушундай кызыктырып, ар кандай таттуу карагат кошуп, например, үйдөн. Анан мен өткөндө эжемдин жанына барып чуңгалгам. Мен да жасап көрөйүн деп чечтим. Бирок башында жасаш өтө кыйын экен, анткени же формасын чыгара албай, же сеткадан ары чыгарып ушинтип аттым. Бирок бир аз көнүп, бат-баттан жасап, көнүгүү кылса, бат эле үйрөнүп кетсе болот экен. Демек, буга дагы өзүнчө шык жөндөм керек турбайбы? Ооба. Практика менен кылса, жасаса болот экен. Өтө сонун куруттун формалары чыкты, кооз көрүнөт экен. Эми кургагандан кийин дагы да формасына келет да, э? Ооба. Бул бирок таза накта сүт деген кургаганда аябай эле кичирейип кетет экен да.
Например, 1 килограмм сүзмөнү жайсак, ал кургаганда 200 грамм, 250 граммга жетпейт экен. Өзүнүн көлөмүн мындан да кичирээк кылып экен да. Ооба. Бизнесиңерди дагы мындан ары чоңойтууда кандай пландарыңар бар? Буюрса, помещение баштадык айылда. Ошо жолдошум, кайнагандар башташты буюрса. Эми 1 ай, 1,5 айдын ичинде даяр болсо, биздин да үмүтүбүз, тилегибиз бар ошо айылдагы келиндерди жумуш менен камсыз кылып, ошо жардамчы кылып, бир 4-5 келин алсам дагы ошо кичине объемубузду көбөйтүп алсак, заказдарыбызды көптөн берип баштайбыз деп. Бизде азыр заказ түшүп аткан абдан көп, анан эжемге да жетишпей калат. Эжем жасап жетишпей, мен сатып жетишпей калган учурларда ошо чоңойтушубуз керек экен деген ой келди. Анан буюрса биздин куруттар көптөгөн чет өлкөлөргө кетти. Эң эле алгач биз ошо Москва жергесине кетип аткан туугандардан өзүбүздүн эле тааныштарга салып берип, анан Instagram сторисибизге киргизип койгонбуз, биздин куруттар Санкт-Петербург шаарына кетип атат деп. Анан ошондон кийин эле аябай сообщениялар көп жаады. Мага да мен Кытайда элем, мен Индияда элем, мен Москванын бул шаарында, Россиянын бул шаарындамын дешип. Ошондон кийин биз Финляндияга дагы курут жөнөттүк, Пакистанга дагы кетти. Казакстан менен да келишим түзүп, Казакстанга дагы жөнөттүк. Буюрса ушул айдын аягында дагы Москва жергесинде сатылып баштайт. Жана ушул куруттарыбызды көптөгөн мамлекеттердеги мекендештерибизге жөнөтүп, азыркы учурда алардын дагы эмоцияларын, алардын ыраазычылыгын, отзывдарын угуп аткан учурубуз. Өзүңөргө окшогон жаштарга кандай кеңеш бересиңер? Жеке ишкерчилик менен алектенгени жаткан жаштар болсо, алар силерден кандай үлгү алса болот? Азыр болсо жаштардын заманы болуп калбадыбы? Азыр 15 жашта болобу, 16 жашта болобу, 18 жашта болобу, азыркы балдардын бизнеске болгон кызыгуусу аябай көп болуп, уже эле бизнесмендер бар да, же миллионерлер бар. Ошондуктан мурда ата-энелерибиз бизди багып, бизди колдоп, эч нерседен кем кылбай келген. Ошондой эле азыркы ошо жаштардын заманы болгондуктан ата-энеңерди колдоп, ушундай кичине акчаңар болсо да бизнес баштап, ушундай өрчүп өнүгүп кетсеңер болот. Ата-энелерге жардам берип, ата-эне эле эмес, бул өзүбүзгө дагы натуралдуу продукт болгондуктан, ден соолукка пайдасыз азык жегенден көрө ушундай пайдалуу азыктарды жасап жейли. Ар бир эле адам өзүнүн жашоосунда бирөөгө көз каранды болгусу келбейт деп ишенем. Ошондой эле биздин дагы өзүбүздүн кызматыбызды өзүбүзгө жумшаган абдан биз үчүн сыймык. Анан эле ушул эле ишибизди баштап калгандан кийин бизге көптөгөн жаштар, көптөгөн адамдар сурайт бизде, эмне корккон жоксуңарбы депчи. Биз корккон жокпуз. Биз эми бир аз корку сезим болсо дагы баштап көргөнгө аракет кылдык да. Кээ бирөө аракет кылбай жүргөндөр канча. Бирок алардын башында канчадаган сонун идеялар бар. Балким алар ошол идеяларын ишке ашырганда дүйнө жүзүндө дагы бир ачылыш чыкмак деп ойлойм да. Ошондой эле жаштарга айтып кете турчу нерсе, билим алып, алган билимдерин колдонуп, бизнес ачып, азыр бизнес ачыш үчүн акча деле керек эмес экен. Ушул биз курутту ачкандан кийин азыр биз үчүн бизнес ачыш өтө эле оңой болуп калды. Эжем экөөбүз жакын кечээ эле экөөбүздөн 2 магазин ачтык, онлайн магазин. Бул дагы жаңы бизнестин ачылышына түрткү деп эсептейбиз. Жаңылыгыңар бар. Рахмат. Анан бардык келиндерге же болбосо үйдө отурган айымдарга айта кетет элек, ушундай куруттарды жасап, балдарыңыздарга же болбосо башка адамдарга тартууларыңыздар келсе, жасаңыздар, бирок эч качан кошулмаларды кошуп, куруттун натуралдуулугун жоготпой жасасаңыздар деген үмүтүбүз бар. Суранычыбыз бар десем болот. Анан ушундай бизден сиздерге идея болсун, эгерде үйдө отурсаңыздар, ушундай алып, жасап, балдарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө жасап берип, жана ошондой эле көптөгөн куруттун, накта курутtu жеп көрө элек адамдарга жегизсеңиздер деген. Мага деле куруттарды мен ушундай упаковкаларга салып сатка чыгарам. Таза болсун, чаң болбосун, адамдарга белек бергенде оңой болсун деп ушундай коробкаларды атайын бүтөп аламын. Анан булардын ичинде боштук болбосун деп мындай кагаздардан салып коём. Анан алдын ала даярдап койгон ушундай куруттарыбызды мынтип салып берем. Биздин куруттардын баалары куруттардын көлөмүнө жараша, санына жараша болот. Мындай кылып коздоп салып, адамдардын натуралдуу накта куруттарды жешине себепчи болобуз.
ушуну жакшынакай кылып бантик кылып алып коем. Ырыскүл эже, Айзат, бүгүн биздин маегибизге келип берип, мына ушундай сонун куруттун жаза алыш идеясын бизге айтып көрсөтүп бергениңерге чоң рахмат. Дагы да бизнесиңер өнүксүн, өссүн, бийиктиктерде чогуу көрүшөлү. Андай эмесе өзүңөр каалоо тилектериңерди айтып өтсөңөр. Чоң рахмат силерди чакырганыңыздарга. Биз кичине болсо дагы элге пайдабыз тийди деп ойлойбуз. Анткени ушинтип дагы мына кичинекей сүзмөдөн эле бизнес кылсаңар болот. Биз муну биз эле кылышыбыз керек, биз эле жасашыбыз керек деп жашыра турган деле эч нерсебиз жок. Кааласаңыздар бизнес кылгыла, кааласаңыздар өзүңөр балдарыңар үчүн жасап жегиле. Ушу азыркы азыктардын сапаттуулугу бийик болсо өзүбүзгө жакшы. Ошондуктан накта таза тамак жегенге аракет кылалы. Ошондой эле бизден дагы белек болсун. Сиздерге да рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бизди тарбиялап, өстүрүп, ушундай даражага жеткирген ата-энебизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушундай деңгээлге жеткизип жаткан биздин мугалимдер, мен өзгөчө таазим кылып кете турган мугалимдерим бар. Асанова Эльзат эже, Осмоналиева Мерим эже, Ырысмендиева Айсанат эже. Ошондой эле биздин катталуучуларга дагы ыраазычылык. Бизди колдоп, сүрөп, ар бир отзывдарынан биз өзүнчө эргүү алып, кайрадан дагы жакшы жаңы продукцияны алып чыкканга аракет кылып турабыз. Эжем экөөбүз кеңешип, ушул биздин интервьюнун алдына эң жакшы комментарий таштаган катталуучубузга бизден ушундай набордогу белек болсун деп тартылып атабыз. Бул белекке катышуу үчүн, алуу үчүн биздин Курут Мурут деген Instagram баракчабызга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Эң жакшы мүмкүнчүлүк курут жегиси келген көрүүчүлөрүбүз мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктү колдонуп, Айзаттан курут тутуп алыңыздар.